Срочно этият болуп айдаңыздар. Көпчүлүк шоферлор тайгак жолго карабастан аугон алып, ошондой эле ичип алып айдаган шоферлор аябай эле көбөйдү. Ошентип жүрүп кырсыкка көбү учурап жатышат. Ал эми бул видеоролик көпчүлүккө сабак болуш үчүн видеонун ылдыйындагы колду басып, жана каналыбызга жазылып, жанындагы коңгурочону да сөзсүз түрдө күйгүзө кетиңиздер. Баткен облусунда жол кырсыгы катталып, 67 жаштагы аял жеринде каза болду. Дагы 4 адам жабыркаганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Белгилүү болгондой, Кадамжай районунун Огородон айылында Audi жана Mercedes-Benz унаалары сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 1955 жылы туулган Ф.Ы. аттуу аял окуялган жерде каза болду. Ал эми жол кырсыгынан 1988 жылы туулган Т.Р., 1988 жылы туулган Ф.Ы., 1952 жылы туулган Ф.Т., 1952 жылы туулган О.М. жана 2018 жылы туулган жарандар жаракат алышып, Кадамжай райондук ооруканасына жеткирилди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 февралда Чүй облусуна иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Маалымат кылайык, сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысы аймактын өнөр жай ишканаларын кыдырып, алардын ишмердүүлүгү менен таанышат. Ошондой эле Садыр Жапаров жолдордун курулушунун жүрүшү менен да таанышары күтүлүүдө. Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарынын күмүш байгесинин ээси Акжол Махмудов Болгарияда өтө турган эл аралык мелдешке катышат. Бул тууралуу күрөш федерациясынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, Данколов Николо Петров бит турнири 17-20 февраль күндөрү Болгариянын Велико Тырново шаарында өтөт. Бул турнирге Акжол Махмудов 77 кг салмакта катышат. Белгилей кетсек, бул Акжол Махмудовдун Олимпиададан кийинки алгачкы турнири. Махмудов январь айында өткөн күрөш боюнча өлкө чемпиондугуна катышкан эмес.